Assalamu alaikum. Kırgızstandық менин жердештерим, энелерим, эжелерим, акелерим, укелерим жана башка бардыгыңарга кайрылып кетейин дедим ушул келе жаткан шайлоо боюнча. Жашоодо көп нерсени көрдүк да. 2005-2006 жылдан айтам. 2006 жылдан бери Москвада жүрөм да. Уақытым 14 жыл өтүп кетти. Бул уақыт өтүп кете берет. Жашоо бул ыйлап атканым мен өзүмдүн ыйым эмес, жүрөгүмдөн чыккан нерсе. Кыргызстандык туугандарым, эжелерим, энелерим, акелерим, укелерим келечекти ойлогулачы. Добушуңарды сатпагылачы, акчага алданбагыла. 10 000 сом ал, $500 ал бир күндө. Качанкыга жетет, 4 жылга жетет. Кыргызстан сатылып качан түгөйт жакында, мына кече жакында мына бул болгон окуя менде баштан өткөргөн нерселер. Бул мигрант болуп жүрүп жашоодон бардык нерсени жоготтук да. Мен деле каалайм өз жеримде иштеп, өз элимде жүрүштү. Мигрант болуп мына 2016-28 декабрь күнү 2017 өтүп аткан жылы мына келечегимди жоготтум. 3-чү уулумду жоготтум. Ушул Россияда ушу тиричиликтин айынан да. Мен бул деле Алланын буйругу. Просто жакында дагы болгон окуя biz Moskvada жүрсөк деле biz мигрантпыз. Biz өзүбүздүн элибизде эмеспиз, өзүбүздүн жерибизде эмеспиз. Ошон үчүн силерден сурап элем, кыргыз элип, ойлоңгула. Ар кимиң өзүңдү тыйып туруп акчаны албастан жүрөгүңдү тандаган адамды шайла, бир тууганыңды, башкаңды, тууган аке укең шайлаба. Өзүң жүрөгүңдү ушу эл үчүн патриот кызмат кылам деген, эртең келечекти ойлогон адамды шайлагыла, силерден сурайынчы. Bizde başka şans kalmaydı. Erten günü çok kılasın Kırgızstan'da келечектеги балдарым, менин балдарым, силердин балдарыңар, неберелериңер эле отурушун каалайсыңар бы? Бул арам акча, каргыш бардыгыңарга чогуу тиет. Ал бүгүнкү алган жеген 1000 сом пулуңар $500 өлүп кетсин. Ошол канча күнгө жеткире аласыңар? Мына канча жылдан бери мигрант болуп иштеп жүрөбүз. Алыс жолдордо. Бирөөнүн элинде, бирөөнүн жеринде кыратканда жүргөн жерибиз жокко. Ошон үчүн бир нерсе кылардын алдында Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, сиздерге Клиника здоровья медициналык борбору заманбап стоматология кызматтарын көрсөтөт. Тиш дарылоо, тиш салуу, тиш алуу, түздө, агартуу, бардык кызматтар көрсөтүлөт. Биздин дарек метро Дубровка, улица Шарика-Подшипниковская, дом 40. Клиника здоровья. Байланыш телефону 8929 623 71 87. Ойлону кыргыз элим. Мына жакында эле болгон окуя. Число 2020 где-то экисинде болгон. Мен ушу мурунку өтүп кеткен аялымман, 2 балам бар болчу, алар Саратовдон келди. Чогуу мен менен бир неделяга Москвага келишкен, эми ойнотуп алып жүрөйүн деп. Үйүмдө жаткан бир убакыт эле ушул случайно менттер үйгө кирди. ППС молодой, бизден да жаш балдар. Мен айттым ушу балдарды, жаш балдар өгөтпөйлөр, как будто өзүн бир адам баласы өзүн законтура билди деп алып чыгып, эшикке алып чыгып, жаш баланы ургандай эле уруп, тепкилеп таштап коюп кетти. Бирок өзүм жеримде болгондо, өзүм элимде болгондо мындай болбосо керек эле деп ойлойм. Бизден керек болсо элчиликте эле колунан эч нерсе келбейт. Кайрылсаң деп. Бирок кыргыз элим
Биз все равно мигрантпыз, колубуздан эч нерсе келбейт. Ошон үчүн келечегиңерди ойлогула. Добушуңарды сатпагыла, силерден суранам. Шайлагыла жүрөгүңөр тамдаган адамды. Бирок тууганыңды, башкаңды эртең сага эч нерсе кылып бербейт. Эгер бүгүн миллиондогон акчаны жоготкон болсо, ушу Кыргызстанды сатып чогултат ишенсеңер. Бир нерсе кылардын алдында ойлонуп кылгыла. Кыргыз элин bundan башка шансыңар деле калбайт окшойт го дейм. Bundan 4 жыл, 5 жылдан бери келет да. Ошон үчүн бир нерсе кыларды ойлонгулачы, суранып силерден. Ошо пулду албагылачы. Ар ким өзүңдү гана тыйсаң баардык нерсе болот. Давай биримдик менен чечели, бир эле партияны жакшы өзүбүзгө жаккан партияны мамлекет башкарууну ушундай жакшы кылбайлыбы? Патриот адамдарыбыз бар. Мына мен Садыр Байкени колдойм. Эркек адам ошол. Кыргызстан үчүн отурат да, сыздайт да. Ошон үчүн энелер, акелер, укелер, мен өзүм жабаттан болом, мигрантмын. 14 жыл, 15 жыл болуп атат, Москвада жүрөм. Мен Москвада жашоом жаман деп ойлойсуңарбы? Жашоом жакшы, Кудайга шүгүр. Айына табам. Бирок ошону Кыргызстанда кылсам болбойбу? Ошо Кыргызстанды өзүм жеримде, өзүм элимде кылсам болбойбу? Тапсам болбойбу? Болот, конечно. Просто биздикилер жегиштер бөлүп кетти. Ошону жегенден ойлонуп атасыңарбы? Эртең күнү ушунун баардыгына жооп бересиңер. Бул дүйнөдө жооп бербейм деп ойлосоңор ойлошуңар мүмкүн. Ол дүйнөгө барганда жооп бересиңер. Канчалаган мына улуу урматтуу Чубак Ажы Раматыллыбыз айткан, бир сом алсаң да арам. Бул сенин Кыргызстанды сатканыңдын баары бар депчи. Ошон үчүн силерден суранам, албагыла. Жүрөгүңөн чыккан нерсе шайлагылачы, суранычы. Бир эле партияны шайлайлычы. Суранычы. Рахмат, мени ушунчалык угуп койгонуңарга. Ушул видеону көрүп бир вывод чыгардыңарсыңар деп ойлойм, туугандарым. Мен Кыргызстан үчүн барып, мен патриот адаммын. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум деп айтыштан дагы жазган аткансың бул предательдергечи. Предатель Кыргызды бүтүндөй бийлеп алышты азыр. Бүтүндөй ээлеп алды да. Акчага алышат. Акча эле алып эле калып калат экен деп бир экөө эле бар экен десең, айылы менен предательдер бар. Айылы менен Кыргызды саткандар бар. Ушундай нерселер көп туугандар. Каякта бир акча, каякта бир темир, трактор, комбайн, каякта бир спорт площадка, спортзал. Сен ошол арам акчага келген спортзалдан сенден бала чыкпайт, ал жерден спортсмен чыкпайт. Сен анткени предавать эткенсиң элиңди. Сенден спортсмен чыкпайт, Кыргыздын туусун желбиреткен. Сенден предатель эле чыгат сага окшогон. Эч убакта эшектен буудан туулбайт. Эшектен эшек эле туулат. Токтотолу. Анан келип алып ыйлайбыз. Жерибизди сатып ийди, элибиз тентиреп кетти, кыздарыбыз сойко болуп кетти, эрлерибиз мас болуп жүрөт, алкаш болуп калды, жаштарыбыз көчөлөп калды, PUBG ойноп. Бузулуп кеттик, өнүгүү жок, кредитти төлөй албай калдык, сооп болот. Сен ушуну 30 жыл кылгансың, сен атаң кылган ошону предатель. Сен апаң кылган ошонучу, эми сен да кылып атасың. Ошону сен тартып атасың запкысынчы. Бир жолу кыл, адашуу болсун. Эки жолу кыл, адашуу болсун. Үчүнчүсү бул чыккынчылык. Билип туруп кылып атасың. Адашуучулукту билип туруп кылуу бул арамдык болот туугандар. Анан ыйлайбыз. Кредит төлөнбөй калды. Кредитиң эч убакта төлөнбөйт, сен ушинтип сатылып жүрсөңчү. Сен кредитке алган кийимиң менен, кредитке алган машинеңа түшүп алып, кредитке салынган үйгө тойго барасың. Ал жерде дасторконун кредитке даярдалган, малың кредитке алынып союлган мал. Кредитке магазинден карыз болуп соода кылып барасың. Кредитке алган акчаңды ал жерге кошумча кылып бересиң. Анан кредитке алган соткаңа сүрөткө түшөсүң. Ал соткаң ичинде единицаң дагы кредит карыз болуп калгансың. Турба, кнопка андай мындайлар басып отуруп, 150-200 сом уже сен ага да карызсың.
сен карыс эмес күнүбүз болбойт биздинчи. Ушундай акыбалга келип калдык. Ушундай акыбалга биз өзүбүз түртүп атабыз ошону туугандар. Ыйлабайлы андан кийинчи. Өзүң саттыңбы? Анан ыйлабагын тигиндей кылып койду, бийлик мындай кылып койду, депутаттар тигиндей, ошол депутатты сен шайлагансың. Сатылдыңбы? Алар сени сатмак тургай, башыңдан бала калса дагы унчукпа, ыйлаба. Сен ошого татыктуусуң, сен көз жашка татыктуусуң. Чоң рахмат бизден.